Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зинаида Алмазбекова. Саламатсыздарбы? Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айыл аймагында 20,78 гектар аянттагы жер тилкеси дене тарбия, ден соолукту чоңдоо комплексин короо үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жайынын транспорттун, байланыштын жана энергетиканын жерлери категориясына которулду. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Мындай чечим Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев Актала районуна болгон иш сапарында Жаман Даван суу сактагычы жана плотинасы курула турган аймак менен таанышты. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирет. Нарын облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы Анарбек Сокеев белгилегендей, Жаман Даван суу сактагычы курулса, Актала районундагы 2000 гектар аянт суга суу менен камсыздалып, 3000 гектар аянтка суу берүү жашыртылат. Облус жетекчиси Алтынбек Эргешев суу чарба башкармалыгынын башчысына долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин даярдоону тапшырды. Белгилей кетсек, долбоордун жалпы суммасы 700-800 миллион сомду түзөт. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында Автовнеш Транс компаниясынын базасында 10 чыгаруучу ишкана салтанаттуу түрдө ачылды. Бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында аталган ишкана Ысык Көл облусунун ун менен камсыздайт. Ошондой эле жергиликтүү калк үчүн ондогон жумуш орундары түзүлдү. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 70 тоннаны түзүп, биринчи жана экинчи сорттогу ун чыгарылат. Бишкекте салттык маданият жана кол өнөрчүлөрдүн эл аралык оймо фестивали башталды. Ал Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде өтүп жатат. Фестивалдын программасы креативдүү индустрияны өнүктүрүү боюнча илимий конференция, жаштардын эмгектерин көрсөтүү, жаш ишкерлердин презентациялары, Кыргызстан жана Борбор Азия мамлекеттеринин кол өнөрчүлөрүнүн катышуусу менен жарманке, кол өнөрчүлөрдүн балдар жана чоңдор үчүн мастер-класстары, куурчактар көргөзмөсү. Белгилей кетсек, оймо фестивали Кыргызстанда 16-чы жолу өткөрүлүп жатат. Бишкекте 28 июлдан 31 июлга чейин, ал эми Чолпон Атада 2-синен 7 августка чейин Рух Ордо комплексине бурула турган жерге жакын жайгашкан Сейил бакта уюштурулмакчы. Быйылкы жылы Ош облусунда жалпы 72 курулуш объектисинин тизмеси бекитилип берилди. Жаңы окуу жылына 9 мектеп, 5 бала бакча жана 9 спорт залдын курулушунун бүткөрүлүшү пландалган. Ар бир райондо бирден мектеп, бала бакча жана спорт залы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Аны менен катар курулушу башталып, бирок токтоп турган имараттар да бүткөрүлөт. Учурда мамлекет тарабынан бул объектилерге акча каражаттары бөлүнүп, курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Жеринен кесиптешим Гүлжан Ажметова тартып келген. Өзгөн районунун Токтогул айылындагы Дүйшөнкул Шопоков орто мектебинин эски имаратынын абалы. 1969 жылы саганчыларга жатакана катары курулган имарат жалпы билим берүү уясы катары пайдалануунун талаптарына жооп бербесе дагы балдар окуп билим алып келишкен. 2019 жылы мектепте өрт кырсыгы катталып толугу менен күйүп кеткен. Ашар жолу менен курулган бул кошумча имаратта 300дөн ашуун окуучу билим алып келишүүдө. Бизде көйгөй жараткан жерибиз мугалимдердин отура турган усулканасы жок. Балдар шашка чайын ичкен маалда ошол от жаккан котельныйда отуруп алып ичип атышат. Үчүсүнөн айрыкча мына кыштын күндөрү эртең мененки саат 8де сабак башталгандыктан ата-энелер балдарын кыштын күнү алып келип, кечкисин саат 6да алып кеткендигинен балдардын алып келүүсүн ата-энелер кыйгалып эң көйгөйлүү маселе жаралып жатат. Орто мектептин жаңы имаратынын курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Курулушчулар нөөмөт менен алмашып, өз учурунда мектепти пайдаланууга тапшыруунун аракетин көрүшүүдө. Былтыркы жылы курулушу башталган билим берүү мекемеси 225 орунду. 2 кабаттан турган бул орто мектеп бардык шарттар менен курулууда. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаты куруучуларга жетип, анын курулушу бүтүп пайдаланууга берилиси күтүлүүдө. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, сапаты текшерилип, талаптар коюлду. Мына азыркы учурда
Üstün жабуу алдында турабыз. Üstün жаба баштадык. Кровляны бүтүп, кийинки спорт залды, пристройканы, бул жерде заманбап мектеп курулуп атат да. Мисалы үчүн класстары бөлөк, лабораториясы бөлөк. Ашканасы бар, актовый залдары бар. Кружокко өтүүчү атайын класстары бар, өзүнчө бөлмөлөр. Ошондой эле кыздар жана балдар бөлөк-бөлөк жуунуучу жайы бар. Спорт залы менен азыркы заманга ылайыктуу жакшы мектеп бүткөрүлүп атат. Ал эми Жыланды айылындагы бала бакчанын курулушунун бүтүшүн жергиликтүүлөр күтүшүүдө. Анткени айылда буга чейин бала бакча жок болуп, жергиликтүүлөр бир топ түйшүк тартып келишкен. Ал эми бала бакчага бара турган балдардын да саны көбөйүп, кезекке тургандар жылдан жылга көбөйүшүүдө. Учурда 75 орундуу бала бакчанын курулуш иштери кызуу жүрүп, мында 15ке жакын кызматкерлер иштешүүдө. Азыркы убакка жумуш кызуу жүрүп жатат. Жумуштун бир 70% аткарылды. Ичкеридеги жумуштар почти 90%ке бүттү. Алар сыртында от жагычы жай, тараткана, септик резервуарларды кылсак, иш толук бүтөт. Азыркы убакта бизде объектте бир 14 бала иштеп атышат. Обделка иштери полдору кагып. Бүгүнкү күнгө акча каражаты бизге 100% чечилип берилген. Быйылкы жылы Ош облусу боюнча былтыркы жылкы курулуш объектилерин кошкондо жалпы 38 жерде курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Анын ичинде курулушу токтоп турган объектилер да бар. Учурда ал курулуштарды бүткөрүү тапшырмалары берилди. Мектеп, бала бакча, спорт залы жана таза суу объектилеринин бүткөрүлүүсү каралууда. Азыркы күндө сунушубуз ошол 19 объект. 19 объектте азыр финансирование үзүлтүккө учурбай өз убагында бере турабыз да, ушул объекттерди тапшырабыз деген бизде ниеттерибиз бар азыр. Азыркы биз тараптан ушу өзүбүздүн ар бир райондордо көзөмөлдөө ушу адрестерибиз иштеп жатат. Сапаттарын аркы контроль менен биргеликте автордук назор биргеликте назор жүрүлүп жатат. Андан сырткары учурда Ош областында 13 таза суу объектилеринде курулуш иштери жүрүүдө. Анын ичинен 5 таза суунун курулушун быйылкы жылы бүткөрүү пландалууда. Ошондой эле 6 мектепте капиталдык ремонттоо иштери жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош шаарында алгачкы Москва-Ош чартердик рейси жүргүнчүлөрдү тейлеп, 200дөн ашуун мекендештер өз үйүнө келишти. Жүргүнчүлөр үчүн Ош аэропортунда саамалык уюштурулду. Ушул эле күнү Оштон Москвага 200 жүргүнчү учуп кетти. Жалал-Абад облусунун тургуну Инаятхан Абдухалилова небересин Москвага авиакаттам аркылуу учуруу үчүн ишенимдүү билет издеп, бир жума бою убарагерчилик көргөн. Өзү дагы Орусияда эмгектенип келген. Андыктан жаңы ачылып жаткан Ош-Москва чартердик аба каттамы тууралуу угуп, небересин ушул каттам аркылуу учурууну көздөгөн. Мына эми мушу компания менен мен неберемди учуруп атам. Балдарым ошо жакта Москвада, өзүм да Новосибирскиде иштеп келгем. Жакшы мына арзан компания экен. Ош аэропортунда бүгүн күндөгүдөн айырмаланып өзгөчө шаң. Аэропортко киргенден тарта жүргүнчүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурдургандар булар менин агентим долбоорунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери. Алар тарабынан Ош аэропортунда алгачкы жолу Ош-Москва, Москва-Ош чартердик аба каттамы ишке кирди. Биздин компания Россиянын мамлекеттик АВК Ямал авиакомпаниясынын чартердик рейсине элдин эң көп учкан учурунда сезон деп коет бизден эмеде. Элдин эң көп учкан учурунда билеттин баасы кымбаттап кетпеш максатында биз сүйлөшүүлөр менен жүргүзүп алып келгенбиз. Буюрса эл үчүн кызматтабыз. Жүргүнчүлөр үчүн атайын уюштурулган бул аянтчада керектүү маалыматтар айтылды. Учурда дүйнөнүн бир канча өлкөсүндөгү кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн жана башка жака алып баруу үчүн чартердик аба каттамдары аткарылып жатат. Бул жаңы ачылып жаткан авиа каттамды бардык Орус жергесине каттап жаткан бардык мигранттарга, эс алуучуларга бардыгына сунуштайт элем. Жаңы каттамда жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы шарттар. Ош-Москва чартердик аба каттамына каттоо башталып, 200дөн ашуун жүргүнчүнү учурууга даярдашты. Ямал авиакомпаниясы аткарган Москва-Ош багытындагы каттамды Ош эл аралык аэропорту күтүп алды. Орусиядан дагы 200дөй кыргызстандык чартердик каттам менен келди. Биз
Moskvadan uçup geldik. Bala менен ыңгайлуу, бардык шарттары жакшы жетип келип алдык. Жаңы ачылган рейсте жаңы келдик, ушул рейстен атайын алып. Аябай сонун болду, учуп келдик, аябай ыңгайлуу экен. 1 жылдан кийин келатабыз, биринчи жолу. Ушул рейс менен биринчи жолу. Алгачкы каттамда Ошко 219 жүргүнчү келип, анын ичинен 15 ымыркайы жаш балдар. Ал эми Оштон Москвага дагы 219 жүргүнчү жана 11 жаш бала менен учуп кетишти. Чартердик каттам 2 жумасына бир жолудан абага көтөрүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Нарын облусундагы Ат башы районунун Акбалы дүйнөгө экспорттоо боюнча Кыргызстандын бренди эң сапаттуу азыктарынын бириби. Кант диабети, көз оору жана нерв ооруларына дары катары колдонулган балдын касиетине чет өлкөлүктөр өзгөчө, араб өлкөлөрү Ат башынын ак балына өзгөчө кызыгышууда. Географиялык сертификатты алуу үчүн ишкерлердин эң көксөгөн кыялыбы? Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Тоодо өскөн эспарсептин балы болот. Анан экинчиден аяк экологически таза да. Эрнис Бейшенбеков 2019 жылдан бери Нур Бал компаниясын жетектеп келет. Байкеси өкө кеңешип отуруп, Кыргызстандын нукура балын дүйнөгө тааныталы деген идея келген. Көз корко кол баатыр дегендей, талабган эмгектин аркасында заманбап технологияларды алып, 10дон ашык адам иш менен камсыз болгон. Куюлган таза ак балдар атайы айнек идиштерге салынып, баары англис тилинде которулуп, атайы таң акчаларга салынган. Алардын айтымында июль жана август айларын чыдамсыздык менен күтүшөт. Анткени Ат башынын климатына байланыштуу дал ушул 2 айда гана нукура таза ак балды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Чет өлкөгө экспорттоо үчүн химиялык заттар кошулбай, таза бардык талаптарга жооп берүүсү керек дейт. Азыркы учурда ушул географический указания деп дагы Кудай буйрса 1 жылдан бери иш алып барып атабыз. Ошо Франциядан Анжела деген бир өкүл эжекебиз келген. Ошо менен чогуу иш алып барып, азыр Кудай буйрса ошо бир сертификат жакшы ошо балыбызды дагы мындан да көбүрөөк күчөтөлү деп ошо сертификатка жүгүрүп атабыз. Эми быйылкы жылы Кудай буйрса дагы да башка мамлекеттерге чыкканга аракет кылып атабыз. Ошо биздин Кыргызстаныбыздын бал өндүрүүчүлөрүнүн пайдабыз тийип калсын, жана өзүбүзгө да пайдабыз тийсин. Ошол Кыргызстаныбыз өнүгөлү деп ушул балга кирип, ушу колдон келишинче аракетин кылып атабыз. Балдын ар кандай дарлык касиети бар. Жагымдуу жыты, курамы, түсү менен айырмаланып келет. Анын түсү арынын географиялык абалына, гүлдүн ширесине көз каранды. Ак балдын эстен кеткиси даамы жана таза жыты, түстү жумшак жана ак. Башында бал суу сыяктуу дээрлик ачык өңдө болот. Кийин ал кристалдашып отуруп, ак массага айланат. Ак балды кант диабети, нерв ооруларына жана көз ооруларын дарылоого колдонуп келишет. Андыктан ишкерлердин бирден бир кыялы географиялык сертификатты алуу же ат башылык ак балды дүйнөгө бренд катары жайылтуу болуп саналат. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен www.chekitasia.tv.kg сайтынан, Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.